Конокто ырчы, обончу, парадист, кудул, тамада, уста жана тилинде анча-мынча калемпир сала жүргөн ачуу сөздү бетке айткан агабыз ким деп түшүнүп калсаңыз керек? Байрамбек Осмонов агабыз. Конокто саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, маанайы жакшы. Биринчиден ушул сиздердин жамаатка чоң ыраазычылык билдирем. Эстеп чакырып, бечара ушундай бир бала бар эле. Сизди унутпай калалы. Анан бул унутпоо адамды эстөөдө бул чоң зыяратка кирет. Анан жалпы ушул бүгүн ыйык күндөрдүн бири, ушул жалпы бизди көрүп турган ар бир ушул НТСти жакшы көрөм деп маңдайында баягы апасын күткөндөй, алыстан тууганын күткөндөй карап отурган ар бир көрөрмандын кармаган орозолору кабыл болсун демекчимин. Анан элибизде жакшылык, ушундай тынччылыктар боло берсин. Айтканыңыз келсин. Сиз өзүңүз быйыл орозо тутуп атасызбы? Тутсаңыз кандай ай сиз үчүн кандай болуп атат? Эми күндөрдүн эң жакшысы жума. Бүгүн жума күн. Анан айлардын эң жакшысы болгон ушул Рамазан айы. Анан түндөрдүн эң жакшысы болгон Кадыр түнү деп айтылат го. Ушул үчөө тең ушул бүгүнкү күнгө чейин байланышып келатат да. Кадыр түндө мурда күнү тостук, бүгүн жума, анан Рамазан айы. Негизи мен студент кезден бери эле тутам орозону, кармайм. Атам деле мындай орозо кармап анан балдарым интикиле деп деле мындай эскертүү берген адам эмес. Себеби темир уста болуп, бала чакасы көп болуп, 14 жыл тууган анын баарын багыш керек, табыш керек. Анын үстүнө апама да жагыш керек деп атып атам андай нерселерден алыс оолак болгон. Анан Кудайга шүгүр көп жыл болду, эми бизге Кудай таала мындай ченегис өмүр берсе, ырызык берсе, күнүгө канча суу ичип атабыз, аны бизден сурабаса, анан биз мынанча жыл кармап атабыз деп баягы милдет кылгандай болушубуз керек. Шүгүр, эл катары орозо кармап. Анан баягы жараткандын эрежеси менен эмне кыл десе ошону кылып, парзын парздай, пайгамбар сүннөттөрүн аткарып дегендей. Анан баягы азыр ушул динге жабылгандар көбөйүп кетпедиби? Анан өзүбүздүн адаттарыбыз бар, салт санааларыбыз бар, аларды дагы убагында баягы эрежеси менен дегендей. Бардыгын тегиз алып келатабыз. Жакшы. Эми мындай элдин оозундагы суроону бергим келип турат. Эң жөнөкөй суроо, ошурда кандай иштер менен алек болуп атасыз? Эмнен айланасындасыз? Иштер меники абдан көп. Баягы күнү үйдө отуруп канча ишти мындай параллельно бир аткарып кетем деп жазсам бир 17ге чейин жетти да. Анан баягы Кудай таала бардык эле адамды бактылуу кыла бербейт экен да. Бирөө аксайт, бирөө текстейт, бирөө болсо тапканын каяка чачышты билбейт, бирөө болсо барга мындай көбөп кеткен, бирөө жокко чөкпөгөн иши кылып жашоо ар кандай да. Анан ошол 17нин ичинде усталык кылам. Муну дайым эле мактанып айтып жүрөм өзүм. Көчөдө жүргөндү, баягы телтеңдеп кафеде, антип минтип олтуруп, өзүмдү жасалма алып жүргөндөн аябай алысмын. Ошол көчөдө ишим бүтсө, ушул чыгармачылык боюнча эле анан бүтсө эле ошол үйгө дароо келип эле баягы эски кийимди кийип, анан колума баягы кол каптарым кийип, анан баягы кара жумушка түшүп калсам эле ошо жаным жыргап калат да. Ансыз менде жашоо жок. Мына азыр күтүп атам, орозо Кудай буйрса 2 күндөн кийин бүтсө, дароо баштайм. Бир кичинекей стройка кылып аткам. Дароо баштайм. Баягы темир тезегимди кармап, каркасымды жасап, цементимди куюп баштап алсам, такыр бул мындай жашоо кызыксыз да. Андан сырткары аранжировка деп коет бизде. Музыканы көркөмдөйм. Азыр кадимкидей эле баягы үйрөнүп, анан буйрутмалар түшө баштады. Бу да өтө оор иш экен. Анан мунун бир жагдайы биз көбүнчө баягы жаш балдарга барып, анан ал туруп, бети колун жууп, чайын ичип, анан өзүнө келгенче саат 1 болуп кетчү да. Азыр ошону үйгө, студияны үйгө ачып алып, каалаган учурда баягы эргүү келген мезгилде тура калып, ойго келгенди жаза калып. Андан сырткары эми баягы балдар каникулда, апасынын үйүндө дегендей. Алардын түйшүгү көп. Бала деген барып чаң ойнойт. Анан иче турган, жей турган тамак ашы болот дегендей. Ошону менен жалпы кечке чейин орозодо майда чүйдө кылган иштердин саны 17. Эседеп чыктыңыз. Эң сонун экен. Теманы башка нукка бурсак, кеч жакында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист намын алдыңыз. Ооба. Токтойбуз. Чын жүрөгүбүздөн. 31 декабрда 2016 жылы
указ Деги эле чыкты. күттүңүз белесиз, жана кандай сезимдер болгонуна ошол тууралуу мындай маалымат өзүңүз негизи тапканда. баягы балпеттере бар нерсени айта жүрсөңүз, ачуу нерсе, ачуу чындыкты баягы чогуу сиздин баягы турпатыңызга сиңишип калгандай да. Анан ушундай учурда мындай жогорку наамдарды алуу. 31 декабрда указ чыкты, президент указы. Буга чейин правительстводан сурап атат, фамилияңыз келип атат, сиздин документиңизди топтош керек деп мага министерстводан келген. Көпчүлүк ойлоп атат, баягы Казаков агасы келип ошол берди деп. Жок. Бул өзүмдүн эмгеги менен, Кудайдын буйругу менен болду. Анан туура мен баягы чындыкты бетке айткан, бирок өтө мындай оорлоштурбай, жеңилдеп, тамашага чынга салып айтмай адаттарым бар. Анан мени баягы президенттин грамотасына деп эле жазганбыз. Представление ошондой болуп кетчүдөй болгон. Анан ортодон чийилип кеттим окшойт министрликте. Бул деп баягы ичте аргандар болду окшойт. Анан кийин ошентип жүрүп отуруп паспортумдун көчүрмөсүн сурашты. Анан кийин 6 мартта барып резиденциядан барып алгандан кийин, колубуз калгандан кийин корочканы чай берди. Анан чай бергенден кийин сураштырдык. Бул кандай болуп тийип калды? Бул иним айткандай мага тийбеш керек эле. Анан ошол президентибиздин өзүнүн көзөмөлүндө ушундай балдарга бериш керек деп бирөө Элмирбек Иманалиев берилсин деп ошо көзөмөлгө алып анан алып калдык. Жашооңузда ушул так мазалап, аз кинеге салып, бир мындай тамаша өңдү, тамашанын сыртына кулпурутуп, ачуу сөз айтып жүрөсүз. Ушу жашоо, ушул нерсенин жашоодо пайдасын көрүп атасызбы же запкысын көрүп чегип атасызбы? Запкысы адамдар бир аз болсо да теригип калат. Бирок бир жакшы жери бар. Ошол жалгыз өзүнчө калган мезгилдечи мына эфирден мени көрсөтүп атат жакыныраак. Мындай ойлонуп анан Майрамбек мени туура айтып атат дейт. Мени точно айтып атат депчи, өзүнө өзү контроль жасайт да. Жаман жагы аны мен элдин көзүнчө айтып, баягы экинчи ал ишти кайталабай турган кылып коем кээде, чынын айтыш керек. Кээ бирөө калжаңдап тойдо кагып сагып силккендер болсо, ал кетет тойдончу. Анан бирөө жашынакай той берип атса, анан бирөө кайдыгер болуп, анан Кудай сактасын, ушул 11-12 жылдан бери тамада болуп келатам, бирөө мойнума чыгып, анан алып кел микрофонуңду дейлек да. Себеби ошонун пайдасы бул. Пайдасы. Анан акыркы учурларда мындай улам жашым өткөн сайынчы, койчу жөн эле коеюнчу дейин десең, заман башкача нукка түшүп азырчы. Мындай унчукпай калган кишинин мойнуна чыгып алмай адатка айланып кетиптир. Анан эми моюнга да чыгарбаш керек. Бирок эми ошол айтылган сөздөрдүн арасында көп мындай таасирлүү сөздөр да бар. Анан мен ушуну тамашалап эле анан өзүм жыргай берейин деген эч эме жок. Балким бир адамды башка адамдар айта албай атса, ошону мен айтам дагы. Ошол жерде 30 адам отурса, ошонун 28и өчүн алгандай болуп жыргап калышат. Ал эми чыгармачылыгыңызда көпчүлүктүн көңүлүнө түнөк тапкан сиздин сезим, жалгыз уя аттуу обондоруңуз бар. Азыркы учурда ооба, азыркы учурда кандай жаңылыктар болуп атат чыгармачылыкта жана жүрөгүңүз кайсы обондорду эңсеп турат? Кайсы темалар жүрөк аркылуу өткөрүп? Азыр Кыргызбай Осмоновго атам энеме Тазим деген жаңы чыгарма жазып бердим. Жаныбек Алыкуловдун келинчеги бар, Азиза деген жеңебиз. Ага баягы белгисиз сүйүү. Эми ошол Жаныбек Алыкуловго эле арналгандай болуп калды. Ошондой чыгарма азыр жазылып атат. Анан Апама деген жаңы чыгарма клип тартып бүттүм айылдан. Орозонун алдында болгону үнүм тамагым ооруп, баягы үнүн жаздыра албай калгам. Анан ошону ошол Орозодон биринчи эң алдыңкы планда ошол айылдан барып тартып келдим. Себеби апам баягы 80ге чыгып анан улам улгайып жашы. Анан бир айда бир 6 жолу чалса, бешөөндө ооруп атам деген сөздү айтып эле анан адам баягы ойгүлүк да. Анан ойлойт экенсиң, ким түбөлүктүү жашады эле. Эми ким кетет, ким калат, Аллах билет, бирок баары бир мындай жакшылыкка умтулуу да. Анан энелерди оорубаса деле дайыма эскерип, алардан зыярат кылып, кабар алып турганга не жетсин. Албетте. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул эне менен атанын орду жашоодо абдан жогору, себеби көпчүлүгү баягы өзүнүн аялына айткан жакшы сөздү апасына айтпайт. Өзүнүн досуна, бир кемчентой досуна айткан сөздү атасына айтпайт да, жакшы сөздөрдү. Ошон үчүн мен телекөрүүчүлөрдүн көбүн чакырат элем, эгер ата энеңиз тирүү болсо, мондай улуу күндөрдө барып,
орозо кармаган болсо, атайын апа, ата оозуңду ачып коеюн деп келдим деп ар бир кадамга Кудай тааланын соолу жазылган болсо, мен ойлойм эки дүйнө жамандык көрбөйт ал киши. Атанын сөзү карыз, эненин сүтү парыз дегенмекчи, ошол айткан сөзүңүз жаштардын кулагына, биздин кулагыбызга мына жакын отурабыз, жетип отурат. Майрамбек Осмонов агабыз менен ушундай маек болду. Бизде кайрадан күтөбүз. Апаңызга ден соолук каалайбыз. Ооба, рахмат. Өмүр узун болсун, жана сизге окшогон уулду тарбиялап өстүргөн деги эле биздин жалпы апакелерибиз ден соолукта болушсун. Рахмат, чакырсаңар келем, калбайбыз. Келесиз,